Бизде Кыргызстанда мисалы үчүн кичинекей чагыбыздан бери мындай финансовый грамотностьга үйрөтүп келген эмес да. Анткени мында карап көрсөк, өзүлөрү деле күн билишчү эме экен бул нерсени, акча тура ушул жерде биз баягы канча күч эмгек менен коротуп, мындай маңдай терisi менен тапкан акчаны эме кылгандан кийин баягы кыйналып табасың да, анан карай келсең бат эле короп мында, тем более Кыргызстанга салганда ал акчалар билинбейт да. Кыргызстандагылар ойлойт бизде көрө эле акча таап аткандай. Анткени мен ошо Москвага жаңы келгенде, анан көп убакыт өтпөй эле биринчи жолу бир 10 күндүн ичинде эле акча салгам да. Анан ал кезде курста чоң болчу да. Мамам аябай таң калып эме кылган. Бат эле ушунча таап койдуңбу депчи. Ошондон кийин акча саларда мамам, то есть акча аларда эле мамам менден биринчи эле барып банкта күтүп турчу да. Акча чогултуу деген нерсени деле көп билчү эмес экенбиз. Мен салонду ачып баштаганда деле кантип акчаны туура пайдаланыш керектигин да билчү эмес экенмин. Бирок ар бир нерсе айтып атпаймынбы? Ар бир кадам депчи, бир кадам кылсаң эле экинчи кадамдар, үчүнчү кадамдар өзүлөрү эшиктер ачылып кетет. Бияктан дагы ошентип эле эшиктер улам ачылып эле, улам финансовыйды окуп изилдегенге туура келет. Анткени бияктан отчет кыласың, туура багытта кетип атасың, туура эмес багытта кетип атасыңбы, анан сөз сүйлөдүм, анан окуп ошо билим алганга да туура келди. Мындайча айтканда, бирөө айтып койгон деп эмес да, айтып коюш оңой экен. Именно жазып ошону колдонуш кыйын да. Аны тем более үзбөй күнүгө ошентип мындай бир эмеге тартипке салыш аябай кыйын экен да. Финансовый грамота үйрөнүш үчүн мен ага деле көп акча короттум, окуп билим алыш үчүн. Азыркы учурда дагы монтип вау деп аябай 100% мында колдонуп келе элекмин. Дагы деле ошонун үстүндө, туура иштөөнүн үстүндө иштеп келатам. Бизде Кыргызстанда мисалы үчүн кичинекей чагыбыздан бери мындай финансовый грамотностьга үйрөтүп келген эмес да. Анткени мында карап көрсөк, өзүлөрү деле күн билишчү эмес экен бул нерсени, акча тура ушул жерде биз баягы канча күч эмгек менен коротуп, мындай маңдай терisi менен тапкан акчаны кыйналып табасың да, анан карай келсең бат эле короп мында, тем более Кыргызстанга салганда ал акчалар билинбейт да. Кыргызстандагылар ойлойт бизде көрө эле акча таап аткандай. Москвага жаңы келгенде, анан көп убакыт өтпөй эле биринчи жолу бир 10 күндүн ичинде эле акча салгам да. Анан ал кезде курста чоң болчу да. Мамам аябай таң калып, бат эле ушунча таап койдуңбу депчи. Ошондон кийин акча саларда мамам, то есть акча аларда эле мамам менден биринчи эле барып банкта күтүп турчу да. Акча чогултуу